Коронавирустан кийин жашоо кандай өзгөрдү? Жашоо чынын айтканда адамдар өтө коркуп калды. Көпчүлүгүбүз ойлоп атабыз коронавирустан адамдар өздөрүнө аябай жоопкерчиликтүү мамиле кылып калды депчи. Бирок ден соолук жаатына келгенде адамдар аябай мындай коркуу менен жашашып калды да. Вирустардан даже коркуп калды. Коронавирус бул обычный эле вирус болчу негизи. Адамдын жашоо образы жакшы болсо, иммунитет жакшы болгон болсо, жөн эле өткөрө турган кадимки деле вирус сыяктуу вирус болчу. Бирок маркетинг катуу болгон үчүн, өлүм житимдер көп болуп кеткен үчүн адамдарда аябай бир катуу коркунуч пайда болуп калды да. Ал да влиять этти да, стресс катары. Стресс катары влиять этип, ошонун айынан негизи коронавирус учурунда мен ойлойм, адамдар вирустан өлгөн жок, стресстен өлүп калышы берди да негизичи. Ойлонуп жатып эле, ушинтип эле өлүп каламбы, мага жооп кетсем эмне болот? Ковид болуп калыптмын, менин положительный чыкты дегенди укканда эле жана өнөкөт оорусу барлар сразу эле өлүп кете берди да. Көрдүңүзбү? Кыйналып элечи. Адам стресс болгондо психологиялык жактан кыйналганда барго, иммунитет такыр иштей албай калат да.